Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эң биринчиден сиз бүгүнкү биздин демилгебизди колдоп, жаңы жылды жаштардын үнүн, ойлорун, сунуштарын угуу менен баштайын. Тилегин угайын деген ниетиңизди билдирип, бул жерде биз менен чогуу болуп жатканыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жаштардын реалдуу сунуштарына муктажмын, дайыма ачыкмын деген сөзүңүздүн анык далил катары түшүнөбүз жана баалайбыз. Улуу ойчул Сократ чөнтөгүндө бир тыйыны жок адам кедей эмес, кыялы, алдыга койгон максаты жок адам нак кедей деп айткан экен. Бүгүн бул форумда жалаң гана бай адамдар чогулду. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, өлкөбүздү өнүктүрөм, билимимди, тажрыйбамды, күчүмдү жумшайм. Бул каалоом, ниетимди сөз менен эмес, иш менен далилдейм. Кыялымдагы келечекти курууга өзүмдү арнайм деген жаштар келишти. Барыңыздарды бүгүнкү кыялымдагы келечек аттуу жаштар форумуна кош келипсиздер демекчибиз. Бүгүн бул форумга өлкөбүздүн 7 дубанынан келген чыныгы лидерлер, чет өлкөдө билим алган, тажрыйбасы мол жаштар, өлкөбүздүн экономикасынын локомотиви болгон жаш ишкерлер, билим, маданият, спорт, туризм, экология жана жаңы технологиялык тармактарында алгылыктуу жумуштарды жасап жаткан улан кыздар, уюмдардын жетекчилери, жогорку окуу жайлардын студенттик кеңештеринин президенттери жана башка ар тараптуу жигердүү жаштар катышып жатат. Бүгүнкү программада ал жумуштарды аткаруу менен жарандык милдетин эң мыкты деңгээлде аткарып жаткан жаш лидерлер учурдун эң актуалдуу багыттары боюнча өздөрүнүн сунуштарын, презентациясын жасап бермекчи. Форумдун жүрүшүндө учурда чет өлкөдө окуп, иштеп жаткан биздин жаш мекендештерибизге онлайн түрүндө Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Жапаров Садыр Нуркожоевичке суроолорун, сунуштарын берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бермекчибиз. Аягында сиздер тараптан талапкерге берилчү суроолорго кезек бермекчибиз. Мүмкүн болсо даярданып турсаңыздар. Берилген убакыттын алкагында талапкерибиз суроолоруңузга ачык кенен жооп бермекчи. Кыялымдагы келечек форумунун алкагында жаштардан чыккан идеялар, конкреттүү сунуштар талкууланат. Ошондой эле сунуш менен чектелбей, аткаруу жолун көрсөтүп бере алган прогрессивдүү өкүлдөрдүн аянтчасы болсо деген ниетибиз бар. Жыл сайын президенттин деңгээлинде өтчү эң актуалдуу жаштар платформасы болуп берсе деген каалоо тилектерибиз абдан артып турат. Андемесе бүгүнкү жаштар форумубузду ачып берүү үчүн Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевичке сөз берели, өзүнүн каалоо тилектерин, бизге болгон ойлорун бөлүшүп кетсин. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар. Ар дайым көкүрөгүндө оту, аң сезимде өлкөнүн кийинки тагдыры тууралуу асыл ой жашаган ардактуу жаштар. Бүгүн ушул залда мекенибиздин жаркын келечегин кура турган уул кыздар, өлкөбүздүн алдыңкы жаштары олтурасыңар деп эсептейм. Сиздер менен жолугушуу мен үчүн чоң кубаныч. Сиздердин жалындуу көзүңөрдү, жарык чачкан маңдайыңарды көргөндө өлкөбүздүн келечеги кең экенине ишенем. Кыргызстандын келечеги силерсиздер, жаштар. Кыялымдагы келечек деп аталган бүгүнкү форумдун мааниси өтө чоң. Кыргызстандын келечек тагдыры, мекенге болгон сүйүүсү ар бирибиздин жүрөгүңүздөрдө, кан жаныңыздарда кош айланып турганын эң жакшы түшүнөм. Форумдун өзүнүн аталышы да, максаты да абдан туура аталган. Анткени ар бирибиз кыялыбызда кийинки тагдырыбыз, келечекке карай кадамдарыбыз туурасында түйшөлүп, Кыргызстан тез арада бутка туруп, экономикасы өсүп, маданияты, илим билими, өнөр жайы өнүккөн өлкөгө айланса деп тилейбиз. Республика халкынын жарымынан көбү 25 жашка чейинки курактагы жаштарды түзөт
жана калктын дээрлик 1/3 15-тен 25 жашка чейинки курактагы адамдар экен. Кыргызстандын жаштары активдүү, илим билимге жакын, жаңылыктарды жаратууга дилгир муун. Сиздер спорт, маданият, билим алуу чөйрөлөрүндө жеңиштерге жетип, эл аралык аренада Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, өлкөбүздүн кадыр баркын өстүрүп келесиздер. Жаштарыбыз Кыргызстандын экономикасын, социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө чоң салым кошууда. Дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларында билим алып, мыкты адистикке ээ болуп, өлкөбүздүн бардык тармактарында эл аралык ири компанияларда ийгиликтүү иштеп жаткан жаштарыбыз дагы жок эмес. Алар көбөйүүдө. Бүткүл дүйнө жүзүнө адамдагы эң мыкты сапаттарды, кайрымдуулукту, боорукерликти, патриоттуулукту жана айкөлдүктү көрсөтүштү. Өлкөдөгү болуп жаткан максатсыз кадамдардын, мыйзамсыз иштердин алдына бөгөт коюп, бийликтен адилеттүүлүктү талап кылган дагы биздин жаштар болду. Өлкөнүн тагдыр жолундагы бурулуш учурларда жаштарыбыз мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн күрөшүп, өз өмүрүн аябай курмандыкка чалышканын кыргыз эли эч качан унутпайт. Эң өкүнүчтүүсү, ушул күнгө дейре Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 30 жыл аралыкта жаштарыбызды кайбир саясатчылар куралга айлантып, алдыга салып, өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланууну көздөп келишти. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Жаштар арасында жакырчылык жана жумушсуздук кеңири жайылган. Биздин кыз жигиттерибиздин көпчүлүгүнүн экономикалык жана кызмат көрсөтүүлөргө мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү. Маргиналдашкан, бири-бири менен байланышы жок жаштар арасында социалдык жактан кооптуу жүрүм-турум үстөмдүк кылат. Жаштар арасында өз келечеги үчүн кооптонуу же эртеңки күнгө ишенбөөчүлүк маанай басымдуулук кылат. Өлкөдө кийинки 30 жыл ичинде болуп өткөн этностор аралык кагылышуулар, элдик толкундоолор, коомдук саясий туруксуздук, чек арадагы жаңжалдар көп учурда балдардын, өзгөчө өспүрүмдөр менен жаштардын жай турмушуна жана бакубат жашоосуна терс таасирин тийгизүүдө. Кыргыз Республикасында түрдүү жаңжалдар, өзгөчө этностор аралык чыңалуу жана чек арадагы жаңжалдар болуп турат. Жаштарыбыз жана өспүрүмдөр бардык бул окуялардан активдүү катышуучусу да, курмандыгы да, тартип бузуучусу да болуп калышты. Ошентсе да алардын өлкөнүн өнүгүүсүнө жана биримдикке көмөктөшүү боюнча уникалдуу жөндөмдүүлүгү көңүл сыртында кала берүүдө. Жаштар саясий иште өз ордун таба алышпайт. Алардын укуктары менен эркиндиктери толугу менен камсыздалбайт. Мисалы, жаштардын саясий партиялардын ишмердигине катышуусу алардын мамлекеттик бийликтин аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдарындагы өкүлчүлүгү жокко эсе болуп келген. Кадрлар менен иштөө маселесинде да ушундай болду. Кайда гана барба, өлкөнү сазга батырып келишкен коррупцияга малынган эски жүздөр жооптуу кызматтарды ээлешип, жаштарга орун бербей келишти. Илим билимдүү, таланттуу жаштарыбыз четте кала беришти. Жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу маселеси мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Азыркы учурда жумушсуздуктун деңгээли жалпы өлкө боюнча курактагы топторго караганда жаштар арасында өтө жогору. Жаштар миграциясынын деңгээли да жогору бойдон калууда. Жаштар арасындагы ишкердик, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн маанилүү ресурс болуп саналат. Жаш ишкерлер жаңы өзгөрүүлөрдү тез кабыл алат жана бизнесте тобокелчиликтерге баруу ийкемдиги менен айырмаланат. Бирок тилекке каршы, азыр Кыргызстандын жаштарынын көпчүлүгү өз бизнесин баштоого даяр эмес. Жаштардын билиминин жетишсиздиги, жеткиликтүү эмес жана кымбат кредиттер, укуктук билимсиздик аларга өз бизнесин ачууга жана андан ары ийгиликтүү жүргүзүүгө тоскоол болууда.